Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар. Бүгүн Моокендин центринде жүрөбүз. Бул жак Нурлан аканын үйү. Азыр ушул жерден өтө бир күчтүү, улак ишеничтүү кыргыз жылкысы таамай ат чыгат достор. Nurlan Burger'dir, Karakaşkası. Mutsufal, Ayberkan, Burger koyalım, Ayberkan. Burger'de. Azıcık değişik sağlıklı yerdir. Kolum тийбей калды, бошобой калдым дейт. Бирок буга чейин Бекболсун палбан, Карабаев Айбек палбан ушулар чабып жүргөн. Чоң аламанда орду бар ат. Ишеничтүү ат. Азыр маалыматы кандай болот? Чогуу сиздер менен мен дагы күбө болом. Колдон келишинче сурайм. Суга жооп алабыз. Кандайсыз акам? Жакшысызбы? Алейкум ассалам. Сизби? Жакшы ака. Аттын маалыматын өзүңүз бир четтен айтасыз. Ооба. Бул ат түбү. Бу Байгаздын аты болгон, а? Ооба, Байгаздан алгам. Шул малды алсам керек. Мына жануар. Буйруса ар кандай улакка жараган ат, а? Ооба. Айбек менен Бекболсун чапкан. Баягы өзү чапкан. Тай, торпок, акчалай, кош сорундарды алып жүргөн. Анда беререк келиң ака, аттын жанына туруң. Биринчи өзүңүздү тааныштырың биздин көрүүчүлөр менен. Мен атым Нурлан. Нурлан ака. Эскиден болом. Ушу атты болду Байгаздан алдым эле. Эмне? Жай менен бактым. Жакшы, анан өзү негизи аттын табын алыш кыйын экен жантыры. Бул аттын табын алышам ар кимге эмес экен. Ооба. Ооба, анан бир жагынан ишке кирип алдым. Өзүм мына бургер иштетем, чайхана иштетем мына жерде. Бирок аябай да бастырдык. Жакшы, быйылкы сезондо ушу Бекболсун деп 2-3 салым кылды окшойт. Мара кылды. Буга чейин санаксыз мараларды кылган. Ооба, Байгазда көп кылган. Мен Байгаздан алгандан 2 улак болгон, 2 улакта тең Айбек ака минген, бири базар болгондо Кекиликте. Бири оны Алимбек болгондо, экөөндө тең бирден ашырган. Ошо мен улак туруп калган. Жай менен бактым. Мен бастырдык, неттик. Мен ушу биринчи алып чыкканда эле мына өскөн экен улагында 15 миң сомго таштады. Быйылкы жылдын эсеби. Быйылкы жылдын эсеби. Андан кийин Карабалактан Нурбек аканын улагында бир 5 миңби, ушундай болду окшойт. Короче, кыскасы жакшы эле. Улагы зор. Улагы жакшы, зор эле. Бу жашы канча болуп калды азыр ака? Быйыл 4 асый. 4 асый. Былтыр 3 асый деп алгам. Кыргыз жылкы. Буйруса ар кандай жыйынга салып акчасын эсептесе болот. Ишеничтүү атты ишеничтүү кылып сатыш керек. Ооба. Аркасы эки туягы ак. Ишик-пишик жери жок. Жебичи жакшы. Ана жебичине сөз жок. Бу эки кашкасы бар мындай. Белгилүү ат. О, эни да турат. Моокенде көзү көрүнгөн бул. Жылдызы жанган аттардын бири.
Bunu былтыр байғазы шакақтарға чейин жүктеді окшойт. Ала букага. Ала букага. Ошака жүктөй, ама барып шарт окшойт. Эми ал Байгазынын иши да бу. Атчы. Ат менен жашайт ал. Кимес экен ама. Точно. Ат менен жашайт, ат менен сүйлөшөт. Байгаз ал ханды хангынга бала да ал. Ошондой экен, бизге кыйын экен. Жакшы. Болгону сатканын себеби ошо убакыт жетпей атат, ошондон эле. Ошо ишке кирип алдым. Анан муну караш керек экен, бастырыш керек экен, убагында таңашыш керек экен, убагында коюш керек экен, ал бизге эмес экен. Бирок ошону кылып атасыз азыр. Бирок кылып атам. Колуман келишинче кылып атам. Баягы ишкер адамдар убакытты жанагындай менен өлчөйбүз да. Ооба, именно муну сарайды ham ушу карат деп салгам. Муну, Ооба. Мен алганда бу жок эле, же бар эле, баке жок эле. Ушу каратка деп салгам, жанына бир шерик кылам деп салгам да. Жакшы, анда атка кайтсак. Үйүрдө жүргөн атпы бул? Ошо жалып ата жүргөнбү? Баке? Үйдө жүргөн. Бирок үйүрүм катуу макташат. 2 жыл жүргөн ака. 2 жыл үйүрдө жүргөн экен. Жакшы. Ден соолугу, буту колу таза. Зор. Бою 1.60. 1.60 гарантия. Көз чамам менен айттым. Жүрүсө ошондой. Евро өрүн менен 1.60 ата. Жакшы. Достор, улакка реза чабып ойнойм десеңер, ушул атты келип, улактарга салып көргүлө. Буйруса, кыйнабайт, балбанды кыйнабайт, буту колу көрүнүп турат. Зор аттардын бири, таанымал аттардын бири. Эми мактай берсек дагы туура болбой калат эми. Бирок чынында улак чабам дегендердин аты. Бу баасыны кандай коюп атасыз ака? Баасыны $10.000 бердим жантары. Өзүңүз дагы жакшы пул калгансыз. Мен зор пул калгам. Жакшы пул калгам. Эми жанагы ат алсаң тааныш арттырасың, Ооба. дос арттырасың, Ооба. чабып ойнойсуң дегендей. Бул аттын артынан эми жамандык көрбөдүңүз? Жок, жакшы. Жакшы, анан ат. Я Кудайга шүгүр жакшы. Алигинтип бир ооруп, нетип, анан ичи ооруп, анан көтө ооруп, оңой нерсе болбоду мындай. Болсо канча кыйнадык, неттик. Бул Калың ат экен. коштайларга дагы таштап жүргөн ат да булчу? Ушунун видеосун мага жөнөт эле, мен издеп атам. Мен сага жөнөтөм, ушуну тапсамчы. Ооба, жанагындай эми эл мындай жүрөгү толуп, ишеничтүү болуш үчүн кошуп кетсек, эми узактан келет да. Ооба. Деп келип көрүп, анан келип көрүп минип көрбөйүнчө эми билбейт адамчы. Ошондуктан мынау 19 декабрда базар коргондо чоң улак болот да. Мына ошого чакырың. Ошол жерде атты аябай сынап текшерип көрсүн дагы. Анан акча санаса, Кудай буйруса сиз дагы курсант, ал дагы курсант болот да. Боло берет. Телефон номерди айтып коюң ака. 773 45 10 10. Бул прямой связь номер. WhatsApp номери да. 220 05 63 03. Мына достор, атын окенде буйруса атактуу аттардын бири ушул. $10.000. Баасына жараша Кудай буйруса жана $30.000, $40.000 аттардын жанында сууда эле сүзөт ушулат. Мен бул атты билем, көрүп жүргөм. Нокендин аты мына өзүнүн үкасынан эле алган ишеничтүү ат. Колдон келишинче маалымат бердик достор. Келип көрүңүздөр, чабып көрүңүздөр дегендей, жакшылап текшерип алып, чоң жыйынга минип ойноңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Taştavay.
Halı palvan sorunun aytıp olsa. Delle tuğanlar pek olsun palvan aman olsun pek olsun palvan. Buna büyük olan Allah'tın 10. sorununa taşlayan palvan. Volkan ayında karıştı. Kızılkışta aylın palvanı. Aportu palvan. Pek olsun palvan. Pek olsun palvanın aslında bu Karakaş Kağan. Bizim o mezgide roketler amcamda yapar en kafayı demesi. Nurman dostumun altı benim bu konuda. Bana gelme.